Бисмиллахиррахманиррахим. Боорукер жана мээримдүү Кудайдын аты менен баштамакчыбыз. Эфирде Заман подкаст. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Биздин YouTube каналыбызга катталууну, биздин Instagram баракчаларыбызга катталууну унутпаңыздар. Анан комментарийлер менен бизди колдоп, биздин видеолорубузду бөлүшүп турууну унутпаңыздар. Негизинен ойлонуп көрө турган болсок, көптөгөн илимий ачылыштарды, түрдүү заманыбыздагы кубулуштардын баарын биз илимге байланыштырып келгенбиз. Бирок чындыгында ойлонуп көрө турган болсок, аалам эмес, адам баласы жер шарынын түзүлүшүн түшүнө элек кезде, техника өнүгө элек кезде 14 кылым мурун мына Куран китеби адам баласы үчүн түшүп, жол көрсөтүүчү бир багыт болду. Андыктан урматтуу достор, бүгүн да биз жыл сайын, кылымдар сайын актуалдуу болгон, жыл сайын, кылымдар сайын жаңы бир ачылыштар жасаган, өзгөчө ар бир мусулман үчүн ыйык болгон, жүрөгүбүздөн бир орун алган кереметтүү Куран тууралуу сөз кылабыз. Бүгүн биздин студиябыздын коногу Кыргызстан мусулмандар аалымдар кеңешинин төрагасы, экс муфти Замир Кары Ракиев агайыбыз. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Ассаламу алейкум. Устаз, кандайсыз? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Аман эсен келип алдыңызбы буюрса? Кудайга шүгүр иншалла. Негизи эме деп айтышат го. Исламда мындай пайгамбарлар дайыма ошол кереметтер менен, мужизалар менен өзүңөрдү тастыктап, Алла субхана таала ошондой бир күч берген экен да. Бирок мындай аалымдар айтып атат, эң негизи мужизасы, ошол эң чоң мындай керемети бул, мисалы үчүн пайгамбарыбыздын айды экиге бөлүнгөн эмес, бул Куран депчи. Себеби Куран ошол биздин акыйда боюнча бул мындай жаралган нерсе эмес. Себеби Кудайдын сөзү болгондон кийин бул Куран да мындай жаралган эмес да. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз кандай мүмкүнчүлүгүбүз бар? Ушундай Куранды окуп, мындай жаралган болбогон нерсени окуп, ошону ээрчип, ошону окуганыбыз бул эң чоң мужиза ошол экен да. Эң чоң керемет ошол экен. Негизи ошол Курандын негизги кереметтери кандай экен, устаз? Бисмиллахиррахманиррахим. Ошо Куран жөнүндө баягы биз дүйнөдө ыйык деп билген бир канча нерселерибиз бар. Ошонун башында турган бул Алла Тааланын сөзү болуп эсептелинет. Бул Курани Карим. Курани Карим ошо бир көлөмдүү, бир 600 беттен турган Алла Тааланын сөзү баш аягынан ушундай бир кереметтүү бир китеп. Эми бул китепке өзгөчө бир маани бериш керек. Ар бир адам бул ыйык нерсеге, анан Денис мырза айтып аткандай, муъжиза деп коет да. Муъжиза араб тилинен которгондо башка нерселердин баардыгын алсыз калтырган нерсе. Бир технология өнүгүп бир жерге келгенде, мүмкүн ошонун мазмундарын Курандан таап атышат. Медицина өнүгүп бир туу чокуга жеттик деген учурларда ошо Куран аны басып коет. Илим дагы ошондой. Куранга баягы акыл жүргүзгөн, буга тадаббур деп коет. Баягы бизде тафаккур, анан тадаббур деп араб тилинде ушундай бир эрежелер бар. Тафаккур буга акыл жүргүзүү Курандын ичине, тадаббур деген аны баягы ийне менен казгандай ар бир тамгасын казып чыгуу деген маанини түшүндүрөт. Ошондой маани берген адамдардын баардыгы бул муъжиза экенин, башка нерселердин баардыгын алсыз калтыра турган бир ыйык китеп экенин аныктап келишет. Ошон үчүн бул Куранга ушундай бир этият мамиле кылышыбыз керек. Эми бул Кудайдын сөзү. Мен баягы сөзүмдү баштап атып, Куран жөнүндө сөз болгондо баягы кеңирээк кичине айтып бергим келип атат. Куран, жанагы Денис мырза айтпадыбы? Алла Таала бул дүйнөгө адамзатты жаратты. Адамзатты жаратканда ар бир коомго өзүнө пайгамбарларды жараткан. Пайгамбарлардын ошол жашаган коомдо бир нерсе өнүккөн болсо, ошого карата пайгамбарлардын муъжизасы ошолорду алсыз калтыра турган, адамдарды мынтип туруп баягы ишенимдерин бир жерге чектей турган бир күчкө ээ болгон. Анан мурунку пайгамбарларды өзүнчө келген, бирок эң акыркы пайгамбар, биздин пайгамбарыбыздан кийин кыяматка чейин пайгамбар келбейт. Пайгамбарлардын акыркысы пайгамбарыбызга муъжиза кылып, колуна ушул керемет кылып
Куранды берилген да Денис мырза айткандай баягы хадистерде келгендей пайгамбарыбызга ишенбей келип айды экиге бөлүп бер дегенде айды ошентип бармагы менен көрсөтүп баягы экиге бөлүнгөн адамдар көргөндө дагы ошону дагы бир сыйкырдылап койду деп ишенген эмес. Бирок Куран пайгамбарыбыздын кыяматка чейинки мужизасы колунда керемети. Эми ошо китепти баягы аздектеп ошону бир ыйык тутуп бул Кудайдын сөзү деп дайыма окуган адамга бир гана бир даражалар берилет бул нерселерге. Анан баягы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ар бир сөзүн ушундай түшүнүшүбүз керек. Пайгамбарыбыздын ар бир сөзү бир жашоодо жашалынбай калбайт бул. Пайгамбарыбыз эч убакытта бир нерседен жаңылган эмес. Пайгамбарыбыз вама янтиqu анил хава ин хува илля вахю юха деп Куранда пайгамбар бир нерсени сүйлөгөндө өз акылынан, абадан алып сүйлөбөйт. Пайгамбар сүйлөгөндө биз сүйлөтөбүз деп Алла Таала сүйлөткөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жаңылбаган үчүн, эч бир сөзүндө ката болбогон үчүн, кыймыл аракетине ката болбогон үчүн, Алла Тааланын өзүнүн сактоосунда болгон үчүн кыяматка чейин ошо адамдын артынан пайгамбар дебейчи. Ошенткен пайгамбарыбыз Куранды ошо ким кажерде Куран көп окулган болсо, ошол жерде береке көп болот, жакшылык көп болот. Кайсы үйдө Куран окулган болсо, кайсы үйдө эч Куран окулбаган болсо, жакшылык азаят дейт. Ар бир мусулман адам эми Куранды аздектеп, ыйык экен, бул ыйык нерсебиз бизден, Алла Тааладан бизге берилген белек бул нерсе деп ушундай бир таризде түшүнүп туруп анан Куранды окуп жүрүш керек. Эми жашообузда бир мындай элестетип көрөлүчү. Бирибизге белек беребиз, бирөө сизге дейли, мисалы үчүн саат белек кылды же телефон белек кылды. Андан дагы бир канча бир убакыт өткөндөн кийин ошо саатты тагынып, мындай аяр мамиле кылып жүрсөңүз, ошо белек берген адам дагы ыраазы болот. Сизге мен бердим элем ошону деп карап коет. Ошону аздеп пайдаланып атат деп адамга сүйүү пайда болот да. Ошол сыяктуу Куран биз үчүн белек. Пайгамбарыбызга мындай белек эки дүйнөнүн нурун көрсөтө турган нерсе. Кимде ким Курандын ичи менен, Курандын мыйзамдары менен жашаган болсо, дин жашоосу менен жашаган болсо, Курандын буйруктарын аткарып, Куран тыйган нерселер менен тыйыла турган болсо, биздин жараткан Кудайыбыз бизден сүйүнө турган нерсе да. Бул нерсени ушундай бир таризде түшүнүп, ыйык китепке өзгөчө бир мамиле кыла турган болсо, иншалла Кудай мурса бир гана бактылуулукка барабыз. Бул дүйнө сыноо дүйнө. Ошон үчүн وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ деп Курани Каримде ушундай аят бар. Кимде ким Алла Таала барктап, Алла Таала сыйлап койгон, ыйык деп койгон нерселерге ошо ыйыктай мамиле кылган болсо, ошолорду ошондой ыйык деп Алла Таала даражасын көтөрүп койгон нерселерге урмат сый кылуу бул жүрөктүн такыбалыгынан, жүрөгү Кудайдан корккон киши ошону кыла алат дейт да. Анан биздин өзгөчө кыргыз элибизде ушундай баягы түпкүрдөн калган ата тарбиясы бар да. Ортодо канча баягы имандан алыстатабыз деген бир учурлар болду, бирок ошого карабастан бизде атадан балага өткөн тарбия бар да. Кандай болбосун, Кыргызстанда эми 90% дейли да. Адамдар мейли дин билбегени да, мейли бир күнөө кылып баратканы да мечиттин жанынан өтсө мындай өзүн түздөп, мындай бир ыйык нерсеге мамиле кылгандай өтөт. Улуу аксакал көрсө сөзсүз бир баягы сый урмат көрсөтөт деген сыяктуу. Ошон үчүн Куранды да жакшы таанышыбыз керек да. Бирок Куранды бизде тилекке каршы акыркы кезде Куран деген жөнүнө өлгөндөргө арналып кое турган нерсе дегендей түшүнүк болуп калган да, бирок андай түшүнбөшүбүз керек. Бул Куран деген тирүү адамдардын мыйзамы бул нерсе. Анан Кудайдын сөзү болгон үчүн пайгамбарыбыз айтат, Курандын ар бир тамгасы, ар бир сөзү же ар бир сүйлөмө дебейт. Ар бир тамгасына 10дон сооп алат деген да. Соопту эми ушундай түшүнөлү да биз соопту. Сооп деген бул дүйнөдө барыбыз жашап атабыз, көрүп атабыз. Өзгөчө болуп борбор шаарда, чоң шаарларда жашагандар жакшы билет да. Бир күндө 1000 сомуң жок болсо, бир күндө көчөдө селсияк болуп каласың. 2 күн, 3 күн жок болсунчу. Да бир досуңан сурайсың, анан адам баласы бир сурасаң берет, 2 сурасаң берет, 3-чү адам баласы жаман көрөт бул нерсеничи. Адамдан сураганда адам жаман көрөт. Адамдын табияты ошондой болот.
бир 5 күндөн кийин көчөдө сел-сыяк болосуң да. Көрдүңүз да, ошо сыяктуу бул дүйнөдө акча үчүн кандай жанталашып атат. Азыр ушул жерге айтып койсоңчу, Дордой тарапта бир 10 000 сомдон азыр таратып аттыр десе, 1 сааттайын ошол жактан жолугуп калышыбыз мүмкүн да баарыбызчы. Ушундай адам деген дүйнөнү ушундай чегинен чыгара сүйөт да дүйнө үчүн. Эми карасаңыз, ахиретте бардыгыбыз эми бул акыйкат чындык нерселер да. Бардыгыбыз өмүр өтөт экен, көрдүңүз. Баары бир топурак астына барат экенбиз. Бул дүйнөдө жана баягы оюнчук үчүн жаралбаппыз да. Эми Алла Таалам жаратып туруп сыноо дүйнөсү деп ошондой Куранды түшүрүп, ар бир коомго өзүнө жараша пайгамбарлар жөнөтүлүп, биз эң акыркы пайгамбардын үммөтүбүз. Бизге ошо Куранды пайгамбарыбыз ошо бизге белек катары, Алла Тааладан белек катары түшүрүлүп, бизге ушул жол менен жашагыла деп туруп пайгамбарыбыз таштап кеткен нерсе. Эми ошо Курандын соопторун айтып атат да, жанагы бир тамгасына 10 сооп алат дегени, пайгамбарыбыз баягы бул нерсени аябай белгилеп айткандагысычы, сооп деген нерсе ахиретке барганда адамдар ушундай сооп талашып калат экен да, бири-бирине сооп талашыпчы. Ата Куранда ачык аяттар келет. Ата балага карабайт, бала атага карабайт, эне балага карабайт, бала энеге карабай калат, бир туганга карабай калат, аял күйөөсүнө, күйөөсү аялына карабай калган күндөр. Ар ким өзүнүн жанын куткарып кетиш, өзү бир бейишке чыгып кетишке аракет кылат экен да. Ошол учурларда сооп ушундай керек болот экен. Адамдар бул елестетип болбогон нерсе да. Бул дүйнөнүн сөзү менен мындай анча-мынча адам аны түшүнбөй турган даражада ушундай сооп керек болот экен. Ошон үчүн ушундай сооп астыбызда турат бул нерселердин. Ар бир тамгасына 10 сооп берилет дейт. Анан буга Куранды ким окуп жүргөн болсо, жөн окуган болсо, береке, бул Алла Тааладан ырыскыга береке, өмүргө береке, жашоого береке, Алла Таала бала чакага береке, кылган ишке, эмгекке береке чакыра турган бир улуу Кудай Тааланын белеги болот. Жанагы Денис мырза дагы акыйда деп баягы жүрөктөгү илим булчу. Көрбөгөн нерселерге ишенген мындай илахий, Алла Таалага, Кудайга байланыштуу болгон илимди ошо акыйда илими деп коет. Акыйда илиминде ушундай айтылат. Куран деген бул жаратылган нерсе эмес, бул азали, мунун башы жок нерсе деп. Эми бул Кудай Тааланын сөзү деп. Ошон үчүн ушуга ушундай бир ыйык мамиле кылышыбыз керек. Адамдарыбыз, аалымдарыбыз ошо Куранды ушундай деп сүрөттөшөт. Эми биз Алла Таала менен башка макулуктун, адамзаттын айырмасы канчалык, көрдүңүз. Биз адам деген бир мүнөттөн эмне болушубузду билбейбиз. Өзүбүздү акылдуу сезе беребиз, өзүбүздү интеллигент сезебиз, өзүбүздү дагы бир билимдүү сезебиз, башка сезебиз. Бирок дүйнөдө 8 миллиардка жакын адам жашаса, бир мүнөттөн эмне болушун эч ким билбейт. Ошондой бир алсызбыз да. Бир мүнөттөн кийинкисин тагдырын эч ким билбейт бул нерседечи. Эми Кудай Алла Таала менен адамзаттын айырмасы канчалык? Бардык нерсени тагдыры менен жараткан. Ар бир нерсенин өлчөмү менен жараткан. Ар бир кумурска жаратса да ырыскысын ошого жеткирип берип аткан Алла Таала менен башка макулуктун айырмасы канча болсо, Алла Тааланын сөзү Куран менен жөнөкөй адамдар сүйлөгөн сөздүн айырмасы да ошондой дейт да. Ошого буга ушундай бир көңүл буралы, ар бирибиз муну окуп жүрүү менен биз руханий азыктарды алат экенбиз. Баягы биз күнүнө мисалы үчүн тамак жебей койсок, бир күн тамак жебейсе адам алсырайт, 2 күн, 3 күндө адам жыгылат мындайчы. 5-6 күндө адам өлүп калышы мүмкүн да. Баягы биздин материалдык түзүлүшүбүздү ала турган болсок, бирок моралдык түзүлүштөрүбүз да бар да. Жүрөктөгү Аллага болгон сүйүү, жүрөктөгү ыйыктыкка болгон ишенүү деген нерселер баягы ошо Куран ошо нерселерди дарылай турган нерсе. Куран окуганда кандайдыр бир муну түшүнүп окуса, гүл үстүнө гүл түшүнүш үчүн эми баягы адамга билим керек. Араб тилинде түшүрүлгөн. Бул араб тилинде пайгамбарыбыз да арабтардан келген. Анын да бир чоң сырлары бар. Араб тили өтө баягы бай тил, дүйнөдөгү бай тилдердин бири болгон улуу тил болуп эсептелинет баягы. Ошон үчүн баягы буга маанисин түшүнүп окуу, гүл үстүнө гүл алым. Бирок маанисин түшүнбөй атам деп дагы буга бир шылтоо кылбаш керек. Баягы окуган эле адамга бул Кудайдын сөзү болгондуктанчы, бул жүрөккө болгон азык,
адамдын ички дүнүйөсүнө болгон азык, адамдын жашоосуна билген береке боло турган ыйык китеп. Эми Кудайдан жалынып жалбарып, эми ошо эң ыйык деген Куран жөнүндө сөз болуп аткандайын Кудайдан жалынып жалбарып тиленерибиз Курандын нурун, Курандын көрсөткөн жолун, Курандын касиеттерин ар бир адамга насип кылсын демекчимин. Амин. Устаз, кээ бирлер мындай сиз айткандай Куран бул өтө ыйык нерсе деп анан чүпөрөккө ороп туруп анан полкаларга салып коюшат го, окубай турупчу. Бул ыйык нерсе, муну тийбеш керек деп. Ачпаш керек. Ачпаш керек депчи. Бул кандай болуп калат? Бул Куранга мындай аманатка кыянат кылгандай эме болбойбу? Аны негизи окуп туруш керек да. Туура. Эми мындай болгон да, ортодо биздин аталарыбыздын доору советтик доор болуп калды, билесиздер. Эми алгы учурларда баягы динге болгон кысым, анан адамдар баягы динден кичине алыстап, диний түшүнүктөрдөн. Бирок көрдүңүзбү, башка бир нерсени адам өзү ойлоп алган нерсечи бир 5 жыл 10 жылда адамдын эсинен чыгып калат. Бирок бул Куран, бул Кудайга байланыштуу болгон нерсе не адамдар жүрөктөн сууруп кое албайт экен. Буга далил советтик доордо 70 жыл бир доор толук, бир поколение толук кетип калат да. Быйыл төрөлгөн бала 70 жылдан кийин бир сөзүнүн баш аягы жок эле бир абышка кемпир болот, же болбосо топурак астына кирип кетет да. Ошондой эле доор, ошончо доордо дагы Куранды жүрөгүбүздөн чыгарып кое албады да. Бул анткени Кудайдын сөзү экени, дин бул Кудайдан келген экенине далил. Ошондо да билбегени дагы Куран дегенде токтоп калган. Анан сиз айтып аткан сөз да туура. Бир апаларыбызчы көрдүңүз ошондой баягы Курандан кичине динден алыс болуп калганда баары бир ыйык нерсени Алла Таала сактатат экен да. Ошон чүпөрөккө аздектеп болсо дагы ошону ыйык нерсе үйүмдө туруп турсун деген даражага жеткен да. Бул ошон үчүн дагы бир Курандын керемети болуп эсептелинет. Куран жерге кыргытыштан коркушкан ошо инсандар да бул ушундай бир ыйык нерсе деп ыйык көрүшкөн да. Эми ал ошентип чөпөрөккө ороп, бирок түшүнүгү муну окуп туруу дегенге түшүнүгү жеткен эмес, билими жетпесе да ошентип ороп койгонун адам мүмкүн Кудай Тааланын ниетине байланыштуу. Эми азыркы кезибизде мына элдерибиз Кудайга шүгүр дин эркиндиги болду. Адамдар мына эгемендик менен бирге динибизге дагы эркиндик келди. Мындан 10 жыл мурун биз мына дин кызматында мына 20 жылга жакын дин кызматында жүрөбүз да. 10 жыл, 15 жыл мурун адамдар кантип даарат алам, кантип намаз окуйм дегенне суроодон үйдө көтөрүлө албайт эле. Азыр адамдар көрдүңүз да, банк системалары кантип ислам принциптери менен кантип кредит алса болот, кантип соода кылса болот, кантип органдарды алмаштыруу, адамдардын динге эле аябай өсүп кетти азырчы. Мындай динге болгон түшүнүктөр ушул учурларда эми Куранга болгон дагы түшүнүк өсүп атат да. Эми Куранды ошондой чүпөрөккө аздектеп коюу эмес, Куранды барктоо, Куранды ачып алып окуу, Курандын ичин түшүнүү, Курандын буйруктарын аткаруу, Курандын тыюуларынан тыйылуу нерселерди эми ишке ашырышыбыз керек. Ар бир инсан, мен ушуну баса белгилеп кеткибиз келет, эми дагы өнүгүшү керек. Ар бир үйдө Куран окуган киши болбош керек. Көрдүңүз, бул убакыт деле албайт. Окубаган киши болбош керек. Эми келип үйдө бир 5 киши жашаса, балдары ошо китеп таанып, кат тааныганын баардыгы күндө жок дегенде 10 мүнөт, 20 мүнөт. Бул Кудайга бир жакындайлы, үйүбүздө бир Кудайдын мыйзамы жашалсын, менин үйүмдө дагы бир Кудайдын колдоосу болсун деген нерсе да. Бул баягы Алла Тааладан сооп алайын деген нерсе болот. Бир ошондой бир жашоолорго биз көчүшүбүз керек мындан кийин. Устаз, негизи азыр заман ушундай болуп калыптыр. Эгерде бирөө келип сага байганды үйрөтөм, акча тапканды үйрөтөм десек, биз ошол үйрөткөнүнө акча төлөп туруп, анан үйрөнгөнгө даяр экенбиз да. Бирок бекер нерселер, бекер мисалы үчүн жакшы бир насааттар, мындай дин тууралуу жакшы бир маектер, же болбосо ошол Куран китеби, Курандын ичинде канча деген жылуу мындайча айтканда багыттар бар, насааттар бар. Адам баласынын адеп аклагын болсун, ишин мындай жакшы өнүктүрө турган көп маалыматтар бар, бирок аны биз ачканга даяр эмеспиз. Себеби мындай элестетем да, мисалы үчүн бирөө бизге бир СМС жазса, WhatsApp'тан болсун, башка жактан бир кат жазса, аны мындай ачканга шашыласың да. Жолдо кетип баратсаң дагы, эгер ошону жакын жакшы көргөн бир адамдын жазганын билсең, түшүнсөң, мына ушул мага кат жазыш керек эле депчи, аны ачканга шашасың. Бирок Алла Тааламдын СМСи, Алла Тааламдын каты дагы биздин алдыбызда турат.
бирок аны биз ачканга окуганга кээ бир учурларда даяр эмес экенбиз. Бирок мен ойлойм биздин көптөгөн мекендештер муну аябай татаал оор көрүшөт да. Бирок негизинен акырындан баштаса, эң бир жеңил сүрөлөрдүн маанилерин окуп баштаса, мисалы үчүн Фатиха сүрөсүнүн мааниси кандай бир терең, сонун бир баардык нерселерди камтыган бир чоң дуа иретинде, ошол нерселерден да буйруса жакшы бир сөздөрдү айтып коюңуз Тас. Канчалык бир жеңил экенин дагы бизге бир бөлүшүп коюңуз. Бул бизге аябай бир пайдалуу болот. Мен ошо сенин сөзүңөн кээ бир нерселер эске түшүп атат да, жанагы бекер нерсе депчи, бесплатный деп коебуз го биз. Бесплатный нерсеге адамдын баардыгы шашылгысы келет да. Бирок негедир биздин шайтан, пайгамбарыбыз айткандай, шайтан баягы кан менен бирге айланат депчи адамдын. 2 секунд кан токтоп калса, кандай организм стресс алат, мындай айткандачы. 1 мүнөт токтоп калса адам өлөт. Кан жүрүшүнчү. Ошо кан айланган сыяктуу кан менен кошо ошо шайтан да айланат экен да. Ошон үчүн жанагындай шайтандын ниети, шайтандын болгон максаты бүт адамзатты ошо тозокко сүйрөп кетүү да. Бир иннаху лакум адуввун мубин. Эми биз Куранда, Куран жөнүндө сүйлөп атып, Куран аяттарына силер үчүн дейт, силер үчүн эң чоң душманыңар бул шайтан деген да, көрдүңүздөр. Ошого баягы шайтанга ушундай көңүл бурушубуз керек да. Биз башка нерселерди душман кылып алабыз да. Бир эки жамандап койгон кишинин артынан түшүп алабыз. Бир мен жөнүндө мындай сүйлөптүр, бир учурда мындай сүйлөдү эле мен көрсөтөм деп болбогон жаш баланын оюнчуну менен ойнойт экенбиз да. Бул дагы өзү шайтандан болот экен. А мусулман адам эң негизги душманы, биринчи душманы шайтан болуш керек экен да. Анан жанагы айткандай, сенин айтып аткандайчы, ким тиге кээ бир жакшы нерселерди биз бесплатный нерселерди кыла албайбыз деп атпайбызбы? Барктабайбыз. Бесплатный нерселерденчи бул ниет. Пайгамбарыбыз хадисте айтат, ушу эң адамдарга тараган, аябай жарыя болгон, адамдардын мен мусулманмын дегендин кулагы чалбай калбаган бир хадис бар да. Бул хадисте эсе баардык иш ниетке жараша болот дейт. Пайгамбарыбыздын ушу хадисин жакшы ойлонолу да, көрдүңүздөр. Ниеттичи баягы кээ бир адамдарды биз дин кызматында жүрүп көрүп атпайбызбы? Мындай кээ бир жерлерде айтасың, ошо Кудайым буйруп, силерге да бир Кудай байлык берип калса, келечекте ушундай жетим жесирлерди баккыла, келечекте мечиттерди кургула. Жок, мен мечит кура албайм деп эле адамдар корккон адамдарды көрдүк да. Мынтип эле жок, ал нерсе жок. Өзү нан чайга жетпей жүрөт, бирок ошону кысканат, жок нерсени кысканат да. Ошо көрдүңүзбү? Алла Таала ниетке жараша ошондой эле өткөрөт Кудай Таала. Ошо нан чайга жетпей эле өтүп кетет ошолорчу. Келечекте сенин балаң Кудай буйрса кары балдарды көрсөтүпчү, ушундай Куран окуган, сенин балаң да ыймандуу болсун, кары болсун десе, адамдар ошондой ойлонот. Кээ бирчи өзүнчө бир космосто сезген адамдар бар. Жок, менин балам мынтип калбаш керек бул мечиттерге деп туруп, башка мен Гарвардда окутам, мен мындай дегендерди да көрдүк да. Бирок Кудай сактасын, көрдүңүзбү? Балам ыймандуу болсун деп, ушу Куран билген бала эч убакытта ата энени алып барып карылар үйүнө таштабайт. Бул Куранды жакшы билген бала эч убакытта ата энесин ыйлатпайт, какшатпайт. Ошо өзү кедей болсо дагы, көрдүңүздөр. Биздин азыркы эми силер жашыраак болуп, кийинки муун болуп калдыңар да. Илгерки биздин аталарыбыздын муунунда согуштан кийин ушундай учурлар болгон экен. Адамдар ачарчылык болгон, адамдар жетишип. Бирок ошондо деле бул Фрунзе деп ал кезде, Бишкек шаары Фрунзе шаарында карылар үйү болуптур дагы. Бирок бир да мусулман атасын алып келип таштаган эмес. Архивтерден карап көрсөк, баягы ташталып калгандар болгон, согушта балдар өлүп, анандай мамлекет тараптан алып келип коюлганчы. Эми азыр ушул кезде токчулук заман, көрүп атабыз да, токчулук заман, адамдар эч нерсенин баркы жок. Илгери биз жаш кездерибизде 93-жылдар ушу билем, Snickers деген жана Mars, Snickers, Bounty деген шоколаддар чыкса, ушуну киши жейби деп таң калат элек магазиндечи. Ушундай жегин келип, азыр үйүңө 10 килограмм Snickers көтөрүп барчы, эч нерсеге баркы жок болуп калды адамдардын. Баркы жок заман, көбөйгөн сайын баркы жок. Бирок ушундай токчулук заманда карылар үйүнө алып барып таштап атпайбы? Көрдүңүз да, канчалаган адамдар. Бул эмнеден пайда болот? Бул ошо динден алыс болгондон, Курандын буйруктарын билбегенден,
Кудай Тааланын эсеп кысабы бар экенин билбегенден, жалаң материалист болуп, көргөн нерсеге ишенип, бул дүнүйөгө толук байланып алгандан, ыймандан алыс болуп калгандан болот да. Мен кээ бир учурларда кечиресиздер, мен бул нерселерди айтып коем. Бул кээ бир карылар үйлөрүнө барып зыярат кылып калабыз. Ошол учурда 80-90% мусулмандардын ата энеси жүрөт. Анан ошол жетекчилер менен сүйлөшсөк, ушунча адам келип калып атат, кандай себеп менен келип калып атат? Ушундай заман болуп кетти деп атат. Үйлөрүндө балдар бай, ушундай акыркы моделдеги машинелер менен келип турушат. Бирок мынтип башкы тертелмер эмне десе ушу келиниме батпай калдым, балама лишний боло баштадым деген эле жооптор дейт да. Көрдүңүзбү? Муну эмне үчүн айтабыз да? Муну эмне үчүн айтабыз? Анткени адамдар баягы Алла Тааладан кийин эле, Алла Таала пайгамбардан кийин эле адамдын эң урматтаганга акылуу кишиси бул ата эне да. Кур'ан-ы Каримде мына биздин Кураныбызда валя такуллахума уф валя танхархума. Көрдүңүз да? Ата энеңерге уф деп араб тилиндечи мындай ата коюңузчу дегендей эле сөз да. Мындай коюңузчу деп койгондой эле. Ошондой уф деген сөздү да ата энең айтпа дейт. Аларды ренжитпе. Сен мээримден болгон канатыңды жай дейт. Эми канатын жайды дегендин маанисин түшүнөлү да, көрдүңүздөр да. Ошондой ата энеге болгон урматты, кажерде намаз оку, кажерде зекет бер деп Алла Тааланын эң чоң фарздары Куранда ушу тынымсыз кайталанган фарз нерселер намаз оку, зекет берип. Ошондой аяттардын артынан эле ва бил валидайни ихсана, силер ата энеңерге жакшылык кылгыла деген нерселер келет, жакшы мамиле кылгыла деген. Карасаңыздар, эми Курандан алыс болгон сайын адам канчалык алыс жашап, өзүн башка нерсе менен түздөйм деген сайын адам ушу баткакка малынат экен да. Ар бир интеллигент адам болсун, мейли профессор болсун, мейли академик болсун, мейли миллионер болсун, мейли эмне болсо дагы ыйык нерсени биринчи башка коюп туруп, кийинкилерди койгондо анан жакшы болот. Ошон үчүн ниет деп айтып болбодук, жана бесплатный нерселерди кыла албайт деп. Бесплатный мына мечиттерибизде аалымдарыбыз какшап атат, бесплатный сабактар болуп атат. Чындап шайтан ошону угузбайт экен да. Шайтан кээ бирөөлөрдүн ушу шилисине минип алат экен. Кээ бир сериалдар бар, баш аягы жок. Санта-Барбара эле бир сериал чыкты го, баш аягы жок, ал түгөнбөйт, ал кыяматка чейин түгөнбөгөн сериал да. Ошону зерикпей көрүшөт, туурабы? 100 серия, 200 сериялыктарды көрүшөт, туурабы? Адамдар 30 мүнөттүк ата эне жөнүндө сүйлөп, сен башка ата энени сыйла деп аткан жок. Өз ата энең жөнүндө сөз болуп атат. Ар бир ата энеси болсо, ар ким өз ата энесин элестетсин, бир тууган, ар ким бир тууганын элестетсин. Ошондой жарым сааттык нерсени көрө албайт, туйлап качып. Адамдар намаз оку десең, ушу эң узун намаз 10 мүнөт. 5 убакыт намазгачы баары биригип 24 саат убактыбыз бар. Ошо 1 саат убакыт кетет. 1 сааттагы подряд эмес, алчы 10 мүнөт, 5 мүнөттөн ошо 5 нерсеге бөлүнгөн. Ошону кыла албайт. 2 рекет намазга тура албайт дагы, 2 саат сериалды көрүп отура берет. Адам эмне үчүн деп муну бир мындай ойлонуп көрүш керек. 2 мүнөткө чыдабайм, а бул жерге 2 саатка чыдайм деп. Бир учурларда ушундай башыман ушундай окуя өттү да. Көлгө бир эс алалы деп барып, бир ушундай мындай тарбиялуу, ошо исламга туура келген бир пансионатка үй бүлөсү менен барып калдык. 1-2 жигит келди ушундай. Эс алабыз деп. Анан ошол учурда бир сериал чыккан. Адамдын баары азгырылып аткан. Аңгыча эле ошону көрүп отуруп калышты, ушундай компьютерди, ушундай ноутбугун ачып. Көл жээгинде. Көлгө ошо пансионатка биз кошуна эмеде турабыз да. 7-8 саатта ошо канча бир серия эле. Кечке чейин ошону көрдү да, кечинде көлгө түшпөй кайра кайтты да. Мен таң калсам, сүйлөсөм, эмне десем, кызыгып кетиптирмин дейт да. Көрдүңүз да, адам мондай бекер Кудайга байлаган, сени бир жараткан күчкө байлай турган нерселерге адамдар алып бара албайт экен да. Баягы ошон үчүн жалпы көрүүчүлөргө да бардыгына кайрыларыбыз. Бул көңүлдүчү, бул жүрөк ушунчалык бир мындай кармасаң 200 грамм эт экен. Бирок ниет, бардык нерсе ушу жер менен чечилет экен да. Бардык нерсени ушу чечет экен да. Пайгамбарыбыз ушундай дейт да, жүрөгүң, ушу денеңерде бир муштум эт бар деген. Бир муштум ушунча болот. Ошол бузулса, дене бардыгы бузулуп кетет дейт. Ошол оңосо дене бардыгы оңолот дейт да. Көрдүңүз, бул жүрөк дейт. Көрдүңүзбү? Ошол жүрөк, ниет жүрөктөн иштелип чыгат экен. Бирок ниетти жок нерсени кысканбайлы да. Жок нерсени кыскана берсең, ошо оюнчу өтөсүң.
Адамдар жана көрдүң го, мисал кылып, сен да байсың деп бир адамдар мынтип адамдарга ушинтип жакшылык кылып атканын көргөндө мынткенде эми баягы көңүлдөрү көтөрүп, силер да байысыңар Кудайым буюрса. Силер да жок, мен андай байысам андай кыла албайм деп элечи. Жок нерсени кысканып. Анан мен ушунда бир мындай күлкүнүчтүү окуя бар, эми эсиме түшүп кетти да. Илгери бир чал кемпир болуптур. Анан өмүр бою ушундай кембагал жашаптыр. Анан чал көчөдө бир сугат, бир нерселерди кылып, үйүнө чарчап, обед учур окшойт да. Келсе, эчтеке бир тогу бар экен, анан кички бир эки жумуртка бар экен. Анан кемпир жумуртканы бышырып берейин десе, чал ойлонуп кетип, кемпир буну бышырба. Эмне кыласың? Муну мен тоокко бастырып жожо кылам. Анан жожону мен тоок кылып, анан эптеп бир нерсе кылып корозго алмаштырып ийем. Анан корозду улакка, улакты козуга, козуну койго, анан торпокко, анан тайга алмаштырам дептир да. Эми жөн эле кыял. Ушинтсе кемпир сүйүнүп, абушка сен ушундай кыйын адамсың. Анан тай болгондо экөөбүз учкашып алып, мен төркүнүмө барабыз десе, баягы чал жумуртка менен кемпирди башка уруптур. Сен тайдын белин сындыргантасың депчи. Баягы бул деген кеп жок нерсени кыскануу да. Ошо сыяктуу азыркы адамдарда жок нерсени кысканат да. Ниет, жана бесплатный деп айтып атпайбызбы? Ошон үчүн бардык адамдардан сураныш могу көңүлдү кеңири койсок бардыгыбызчы. Пейил дегенен кой. Ошо пайгамбарыбыз дагы бир нерсени кыскануу, бирөөнүн кылып аткан ишин кыскануу биздин динибизде арам болот. Кысканганда адам ага жамандык жасай баштайт да. Ошо арам болот. Бирок эки нерседе кысканууга пайгамбарыбыз уруксат деген да. Бирөө эмне? Бу тынымсыз Куран окуп аткан, илим окуп, ушинтип сүңгүп Курандын ичине кирип аткан адамга мынтип карап туруп кыскануу дегенде ага мындай кызыгуу, Кудайым деп ошондо. Мага да ушундай сезим берчи, мага да жардам берчи, мага да сүйүү берчи, мен да Куран окуйун, ушинтип түнүгүн Куран окуйунчу деп ошого атаандашуу мүмкүн дейт. Экинчи атаандашуу, бирөө байлык таап, адал жол менен байлык таап, жетим жесирди багып атса, соопчулук иштерге иштетип атса, ошону карап туруп, Кудайым, мага да адалдан байлык берчи, мен дагы ушундай иштешейин деп ошого атаандашуу бул уруксат деп пайгамбарыбыз хадисте айткандай, ар бирибиз ошого көңүл буралы да. Бардыгыбыз мен да билимдүү болоюн, бирөөнү кыскануу эмес, мен да ибадаткөй болоюн, мен дагы мейримдүү болоюн, мен да беришен болоюн, мен дагы адамдарга бир нерсени түшүндүрө турган болоюн деп Алла Тааланын жакшы ниет кылсам, Кудайым бир жакшылыктарды жаадырат. Алла Тааланын казынасы түгөнбөйт. Биз пенде ушундай эле түшүнө беребиз. Биз өзүбүздүн акылыбыз, ушундай бир тайк акылыбыз бар, анан чөнтөгүбүз бар да. Өзүбүз Алла Тааланын эмесин, казынасын биз чөнтөгүбүзгө теңей беребиз. Анан бири-бирибизден кыскана беребиз. Эгер рызкы берүүнү адамдардын колуна коюп койсочу, адамдар бир-эки күндө кырылып калат, бири-биринен кысканып отурупчу. Алла Таала ошон үчүн рызкын Алла Таала берет, көрдүңүз? Алла Тааланын өзү буйругунда. Биз кээ бир учурларда душмандарыбыздын ушу ач болуп калышын каалап жүрөбүз, бирок Алла Таала ага деле рызкы берип атат. Карыш-кыргыга да рызкы берип атат, койго да рызкы берип атат Алла Таала. Алла Тааланын бардыгында сыры бар. Ошон үчүн Кудай Тааланын казынасы ушундай кең, ошондой кең казынадан биз талантты да Алла Тааладан үмүт кылалы, байлыкты да Алла Тааладан үмүт кылалы, билимди дагы, ыйманды дагы, адамгерчиликти, берешендикти бардыгын Алла Таала берет. Бирок жанагы бекер бесплатный нерселерди пайдаланалы да. Анан платный нерсени аябай пайдаланабыз дагы, бул калып кетип аткан өкүнүчтүү. Бардыгыбыз ошон үчүн моюндарыбыздан шайтандарды сыйырып түшүрүп, өзүбүзгө өзүбүз кас болуп, өзүбүзгө өзүбүз душман болуп жеңишибиз керек да. Ушундай интернет азыркы ааламдашуу заманы болуп кетти. Интернеттерди да туура жерге пайдалан. Кечке чейин Facebook'та ушак, айың, чагымчылдыкты көрүп отура берсең, өмүрүң ошо менен өтөт. Бирок азыр тилекке каршы мен процентин айта албайм, менин оюмда бир 70-80% болуп кетти окшойт да. Интернетте туура эмес нерселерге пайдаланып алдык да. Качан көрсөң жаш балдар ойноп аткан, тынымсыз ойношот. Качан көрсөң кинолорду көрүп, баш аягы жок сериалдарды, баш аягы жок ушактарды бири-бирин жазышып аткан, буларды токтотушубуз керек. Эгер кете бере турган болсо, бул өмүрдүн аягына чейин улана берет. 6 жашар баласы да ушуну кылып атат. 70-ке чыккан чал кемпири деле ошону кылып атат азырчы. Ушундай заман болуп кетти. Бирок мындан биз сыйрылып чыгышыбыз керек да.
алсызбыз, болду, жеңилдик, ушундай эле жашообуз болуп калды деген болбойт да. Ошон үчүн Куранга кошубуз керек. Курандын ичинде ушак айтпа, адамдарга чагымчылдык кылба, ата энеңе уф деп сүйлөбө, ата энеңе кызмат кыл, кошуна менен Жакшы мамиледе бол, туугандарың менен катнашты үзбө. Бүт эле ушундай буйруктар адамдарды жакшылыкка чакырган. Анан бирок аны эле угуп коюу эмес да. Бирок бул илахий сөздөрдү ичине сүңгүп киргенде ошо нерсе өзүнчө бир таасир берет да. Курандыкы жөнөкөй адам айткан, ата энени сыйла деп ар бирсин атабыз айтат, биз балдарыбызга айтабыз. Бул өзүнчө сөз болушу мүмкүн. Мунун пайдасы башка болушу мүмкүн. Бирок Курандын илахий ичине көңүл бүрүп кирсе, бул башкача бир таасир берет. Адамдын жүрөгүнө ушундай ошону кыла ала тургандай бир таасирлерди берет. Ошон үчүн ар бир көрүүчүгө, ар бир туугандарыбызга ушундай бир жакшылыктарды кааламакчыбыз. Устаз, Куранда эң чоң тыюулар эмне тууралуу айтылат? Эми Курани Керимде билесиздер да, биздин адамгерчиликке туура келбеген, Куранда акылга туура келбеген эч бир аят жок. Курани Керим ушу сенин уктаганыңдан, турганыңа, басканыңдан, жүргөнүңө баарына жооп берген китеп. Ошон үчүн муъжиза дейт муну. Муъжиза бардык нерсени алсыз калтырат дегенчи. Эртең бир илим өнүгүп чыкса дагы Куран аны басыш керек да. Бул муъжиза. Ошон үчүн бардык нерсеге жооп берет. Эми ошонун ичинде бизде азыр багы адам болгондон кийинчи адамдарда мыйзамдар жазылат. Мыйзамдар каяктан? Адамдын жашоосунан, адамдарга зыян болуп келгендерди жазып атпайбы? Киши өлтүргөндөрдү камап атат, ууруларды камап атат. Бардык мына киши өлтүрүү арам, уурулук арам, тыйылган Куранда. Ушак сүйлөө арам, адамдарды касташтыруу арам. Ошо ата энени сыздатуу арам, бир туугандардан кол үзүү арам. Бардык ошо адамзатка терс келген нерсенин бардыгын Куран тыят. Адамзатты адамдыкка чакырган нерсенин бардыгына буйруйт да. Бирок ушул кумар болсун, башка айтылган тизмедеги арам иштерден эң көп аткарылганы менин оюмча ушул ушак болсо керек. Себеби коомчулукта балким билип, балким билбей, балким түшүнүп, балким түшүнбөй көп учурда биз мындай ушак айтып коебуз. Туура эмес сөз сүйлөп алабыз, туурабы? Ушул нерсе өзүң айткандайчы, баягы туура ар бир эле киши өлтүрүп аткан жок, Кудай сактасын да. Эми жаңылып жазып бир 1000 дегенден бирөө же болбосо 10.000 дегенден бирөө киши өлтүрүп алышы мүмкүн экен. Адам дагы бир башка күнөөлөрдү дейт. Уурулукту дагы эми ченемдүү адамдар кылат экен. Эми көп эле адам кыла бербейт. 1000ден бирөө ууру чыгып калышы мүмкүн экен. Бирок өзүң айткандай, ушул нерсеге мен да кошулгум келет. Куранда арам, ушуну кылбагыла деген нерселерден ушактычы азыр ошо 99% болуп калды окшойт ушучу. Бүт эле ошо үйүнө кирип алып, баласын отуруп алып, чай үстүндө деле ушакташып аткан. Кошунасын сүйлөп, тиги бир тууганын сүйлөп, тиги досуна ментеп туруп, баласы менен кошо кирип кеткен, баласы барып мугалимин жамандап келип аткан, чыгып туруп коллективде отуруп алып, бирин-бири жамандаган, бирин-бири саткан. Ушундай болуп кетти да. Бирок эми ушундай адамдарга оору болуп кеткен нерсени ар бирибиз биз дагы ошо Кыргызстандын абасын жутуп атабыз, кыргыз паспортун көтөрүп жүрөбүз. Ушундай бейиштей болгон, көзүбүздүн карегиндей болгон жерлеринде жашап бардык мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып атабызбы? Ар бир адам пайгамбарыбыздан сураптыр, адамдардын жакшысы кайсы десе, пайгамбарыбыз адамдардын жакшысы адамдарга пайдалуу болгон. Адамдардын жаманы кайсы? Адамдарга зыяндуу болгону дейт да. Жок дегенде бир пайдалуу болгон аракетибизди кылышыбыз керек экен да. Вадаккир файинна зикра, мына Куран жөнүндө сөз болуп атат. Вадаккир дейт Алла Таала. Эскерт. Эмнени эскерт? Алланын бир экенин эскерт, улуу экенин эскерт, пайгамбардын чын экенин эскерт, кыямат күнүнүн бар экенин эскерт, бул дүйнөнүн алдап кое турган жалган дүйнө экенин эскерт. Иши акыйкатты эскерт. Файинна зикра танфаул муъминин. Эскертүү бир ыймандууларга пайда берет дейт. Бири-бирибизге эскертип турушубуз керек. Эскертпесек, бардыбыз кандай жана поезд келатып, рельстен кандай чыгып авария болгондой, жашоодон да адамдар авария болот экен да. Биз бири-бирибизге пайдалуу болуп эскертишибиз керек. Ошон үчүн жана ушак деген нерсеге токтолуп атпайбызбы? Ушак ушундай Курани Керимде мына валя ягтаб ба'дукум ба'да. Силер бири-бириңерди артыңардан ушактабагыла дейт. Гыйба дейт да. Гыйба деген ушак деген сөз да. Адамдарды ушактаган нерсе. Бири-бириңерди ушактабагыла деп Алла Таала тыйган. Аюхиббу ахадукум ай якула лахма ахиги майтан
факарихтуму аяттын уландысында силердин бирөөңөр жакшы көрөсүңөрбү деп сурайт Алла Таала. Өзүңөрдүн бир тууганыңардын, мусулманга бир тууганыңардын чийки этин жегенди жакшы көрөсүңөрбү дейт да, көрдүңүз. Эми бул деген эмне деген? Ушак даган биз Кудай сактасын да ачка болуп өлүп баратсаң дагычы бир айбандын этин жешиң мүмкүн, чийке жеп ийишиң мүмкүн, бирок адамдын дити адамдын этин жегенге барбайт да, көрдүңүз. Эмне деген ачарчылыктар болгон тарыхтачы, бирок адамды жей албайт да, көрдүңүз да. Жиркенет, ушундай бир жиркеничтүү, анан да баягы адамды кереметтүү кылып Кудай Таала каррамна бани адам деп Курандын аят. Биз адамды кереметтүү кылып жараттык дегеничи. Адамды Алла Таала көрдүңүзбү? Кереметтүү да кылып жаратып койгон да. Адамды сөзсүз, адамдын кадыр баркы эмне? Бул дүйнөдө карасаң, мына Курандын аяттарын аябай таң каласыз да. Мына бир аят каррамна бани адам. Биз адам баласын кереметтүү кылып жараттык. Эми бул дүйнөдө мен келип Нурсултан деп туруп кичилик топурак алып чачып ийсем, сен урушуп кетесиң деп, эмне кылып атасың дейсиз да. Мен Дениске чачып ийсем да айтат, туурабы? Бул дүйнөдө кандай досуң, жакын адамың болсо да, бул дүйнөдө топуракты чачып ийиш кордук адам үчүн. Кордук болгон үчүн адам менен урушуп кетесиң. Адамдын жаны, руху бөлүнүп кеткенден кийин, дене менен рух бөлүнүп кеткенден кийин, аны топуракка көмбөй коюш кордук да. Тез көмгөн ардак болуп эсептелинип атат да, көрдүңүзбү? Адамдын денеси ошончо кымбат. Адамдын рухун да Кудай Таала кереметтүү кылган, денесин да кереметтүү кылып койгон. Курандын аяттары, көрдүңүз да. Айбандар өлүп эле көчөдө жатат го, өлүп тизилип мясокомбинаттарда тизилип эмне болуп атат дүйнөдөчү. Аны көмөйүн деген эч ким жок. Карасаңыз, адамды өлгөндөн кийин дагы чыдабайсың, ошону тезирээк көмүп салайын дейсиң да. Бага адамдын кереметтүү болгону бул Курандын ушунча Курандын сөздөрүнүн кереметин караңыз. Же болбосо 14 кылымдан ашып атат ушу Курандын түшкөндөрү. Ал учурларда жана өзүң башында айткандай, азыр адамдар космоско учуп атат. Адамдардан жашыра турган нерсе калбады азырчы. Баскан турганыңдын баардыгы дүйнөгө маалым болуп аткан, технология өнүп кеткен, медицина өнүгүп кеткен замандарда жашап атабыз. Ал учурларда адамдар эшекке ээр токуп мине албаган кылымдарда ушу Куран келген дагы, бирок сен технология өнүктүм дегенде сен илимиңди басып таштап атат. Көрдүңүз да, бул нерселер. Ошон үчүн биз баягы жанагы адам баласына, мен ушактан келет башка темага кирдим эми. Баягы ушак таганчы бирөөнүн чийкетин жегенди жакшы көрөсүңөрбү дейт да. Биз аны чийкетин жакшы көргөн эмес, анга жанына баргандан коркосуң, туурабы? Бир өлүп калган адамдын, өлүк бир тууганыңдын чийкетин жеген менен барабар экен да. Ошого бул ушактан өтө этият болор. Бул ушакты ушундай дешет. Бир күндө биз жакшылык иштерди кылып атабыз деп жүгүрүп жүрөбүз. Кудайым кабыл кылсын. Мусулмандар мечит толуп алып намаз окуп атабыз. Кой ошо кырсык балалардан сак болоюнчу деп бирөөлөргө барып, мээрим менен садака берип атабыз. Ата энебизге кызмат кылып атабыз. Эмне деген жакшы иштерди кылат экенбиз да. Бирок ошончо жакшы иштерди ушинтип чогултуп келип дейт. Элестеткиле, чогултуп келесиң дейт. Кечинде чогултуп келип туруп, ушак кылсаң, ушак от сыяктуу дейт да. Теги болсо отун сыяктуу сенин жакшы иштериң. Отунду кандай жеп жок кылып ийгендей, күл кылып ийгендей, сенин жакшы иштериңди ошентип күл кылып турат дейт да. Эми ошон үчүн эң биринчи ибадат бул ошо ушактан алыс болушубуз керек да. Ар бирибиз ошо ооруп атабызбы, кой деп. Ар бир үйдүн кожоюнумун деген адам, эркек адам, үйүнө ушундай бир тартип киргизсен демекчимин да. Барып отуруп, койчу башка нерсени кыла албасак дагы ушу отун үйүбүздө жакшылыгыбызды жагып аткан отту өчүрөлүчү, үйүбүздү өрттөп аткан отту өчүрөлүчү биздин кыяматтагы жашообузду өрттөй турган отту өчүрөлүчү. Мен силердин балдарым, силердин тозокко болушуңарды каалабайм. Бул дүйнөдө ата чыдайбы бир баласы жылаңайлак жүргөнүн, кийимсиз жүргөнүн? Эптеп болсо дагы, каякта тытынып болсо дагы дордойдо, ысыкта ысып, суукта суу эптеп келип баласын кийинтет. Атанын жүрөгүбү? Бирок кыяматка ишенсек, Алла Тааланын мыйзамдарына ишене турган болсок, ошо ушактарды тыйышыбыз керек бул нерселердичи. Ушак азыр мен көп бул нерсени мисал кылып айттым. Көрдүңүзбү? Адамдын денесиндечи ушундай кооз кылып жараттыр Алла Таала. Бирок ошондо тил деген нерсени жараткан да. Тилди мынтип үзүп туруп, карасаң бир 7-8 эле 10 сантиметрге жетпейт ушу тилчи. Туурасы бир 3-4 сантиметр.
ушу мындай калыңдыгы 1 сантиметр. Көрдүңүз да? Чарчабайт. Чарчабайт. Анан эмеге салып койсоң, тарагызага салсаңчы, ушу бир 100 граммга жетип жетпеген эт. Бирок 100 килограммдык денеңдичи тозок ушу сүйлөп кетет экен да, көрдүңүз. Тынымсыз ушак кыла берет экенсиң. Ошо кечикей 100 килограмм этиң орусча неужели деп коткон, неужели ушуга алы жетпей калат дейм да, көрдүңүз да. Ушунча акыл, дүйнөнү окуп аткан, деп эмне нерсени кылып аткан акыл ушуга алы жетпей калып атат да, көрдүңүз да. Бул шайтан ушинтип сүйлөтөт экен адамдычы. Мынтип сүйлөткөн учурларда кирип кетет экен. Анан ушактан тыйылуунун дагы эми жолдору бар да, тыйылам деп. Мындай ойлонуш керек да ушакты. Биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жана мен айтпадымбы? Кыямат болгон учурларда ата баладан, эне баладан, бала ата энеден, жубайдан качып, ушинтип өзүнүн абалы, өзүнө маанилүү болуп калган учурларда бир адам келет дейт. Пайгамбарыбыз бир күнү ошо сахабаларга банкрот болгон адам ким билесиңерби дейт. Ошондо сахабалар, о Алланын пайгамбары, банкрот болгон азыр эми биз евро, доллар, рубль, сом деп атпайбызбы дүйнө. Ал кезде динар, дирхам деген акча болгон. Эми кимдин динары, дирхамы жок болсо, ошо банкрот да, калганын эми Алла Таала менен пайгамбар билүүчү дегенде пайгамбарыбыз айткан. Банкрот болгон адам бул дүйнөдө намазын окуйт, орозосун тутат, садакасын берет, жакшылыктарды кылат. Ошентип туруп ушундай жакшылык менен барып кыяматка барат. Бирок ошо менен бирге бирөөнү чагымчылдык кылганы, бирөөнү ушак кылганы, бирөөнү сөккөнү, бирөөнүн көңүлүн калтыргандар, уурдагандар, бирөөнүн акысына киргендер түгөнбөйт. Алардын баардыгына ал жерде сооп менен эсептешип барат экен. Жана мен ахиреттин акчасы деп бекер айтпай атам, мисал катары айтып атам. Ошолорго берип отурат экен. Мына сага 10.000 сооп, болду, расчет болсо сени келет, тиги сөгүп койгону. Сага 8.000 сооп, сага 7.400 сооп деген сыяктуучу. Берип соопторун миллион, миллиард, мүмкүн триллиондогон сооптор болушу мүмкүн адамдардын. Ошонун баардыгын берип түгөнүп калганда, бирок баягы ушактаган кишилери, көңүлүн калтыргандары, сөккөндөрү түгөнбөйт. Келип алардагы, ал жерде только сооп менен расчет болот. Билесиз. Ошондо кайра сообу алалы десе сооп жок. Ошондо тигилер кылган күнөө иштерин буга таштайт экен. Мына моунча менен деп. Ошондо ошо күнөөлөрдү үйүп туруп, чыркырап, тозоктун отуна кирип кеткен адам банкрот дейт. Пайгамбарыбыздын сөздөрүнө аябай көңүл бурушубуз керек, ар бирибизчи. Ошон үчүн бир туугандарыбыз ошо ушактан сактайлы. Илгери эми кечиресиздер да, кээ бирөөнө биздин ата бабаларда ушакты кимдер айтат эле? Аял кишилер айтат деп коет эле да. Эркектер ушак айткандан уялат эле илгеричи. Бир жерге отуруп алып, мынтип бирөө жөнүндө бири-биринен уялат эле да, эмнени сүйлөп. Азыр эркектериң андан ашып кетти да. Баардык ушак айткан эч ким уялбайт да, көрдүңүз да. Илгери күнөө иш кылгандан деле адамдар, аталарыбыздын учурунда кээ бир нерселер болгон. Күнөө иш кылганда мындай тартынып, мисалы үчүн кыздар шымчын басып келген эч болгон эмес да тарыхта. Туурабы? Мынтип чыппыйып кийинип, кыска юбкаларды кийип алган биздин тарыхта болгон эмес. Кыз бала болсо да мындай өзүнүн адеби менен азыр жөн эле болуп калды, көрдүң. Келини деле ошондой эле болуп калды азырчы. Ушундайга жетип алды. Уяттуу нерселер, уят эмес эле нерсеге айланды да. Ошол үчүн ушак да ушундай эле да. Биздин теги бир 50-60 жыл мурун, мына 30-40 жыл мурун делечи эркектер бир жерге отуруп алып ушак айтышчу эмес. Бул ошон үчүн эркектерде күч болгон экен дейм да. Бул багы көбүнчө аял киши ичине батпай айтышып ийгени үчүн багы бир нерсе ошондон бошонуп алып, аялдын багы мындай физикалык тарабы бош болуп жаралгандан кийинчи дартын сыртына чыгарып алайын деп көбүнчө аялдар айтышчу экен да. Эркек дагы ушуну кыла берсечи, эркек адам ушакты кечке айта берсе, өзүнүн характери да аялга окшоп кетет экен да, көрдүңүз. Бул физикалык күчтөрү да азайып эле мындай аял сымал болуп баштайт экен да. Кудай сактасын. Ошон үчүн эми бул аялдар айта бер деген нерсе эмес, бул нерсеничи ар ким мусулман кой мындан сак болоюнчу деп. Анан дагы коркунучтуу нерсеси. Сообуңду жана кыяматта сообуңду бул дүйнөдө Кудай сактасын эч ким башына бербесин. 5 жыл камалат дегенде бир тууган сатып ийгендерди көрдүм.
бир эки допроско барганда, мисалы үчүн биздин укук коргоо органдарында бир нерсе болуп калганда досторду сатып ийгенин көрдүм. Же болбосо ошол жерден 1-2 жылда кутулат, же болбосо 1-2 ай бир СИЗОдо отуруп кутула турган нерсе өмүр бою дос болуп келаткандарын сатып ийгендерин көрдүм да. Кыяматта кыяматта түбөлүктүү тозок деген учурларда, түбөлүктүү тиягында бейиш турганда ал жерде эч ким менен эсептешпейт. Эч ким ата баланы тааныбайт. Бул Куранда ачык аяттар бар да. Бирок ошол учурда атаңа, энеңе бере албаган соопторду жанагынча триллиондогон соопторуң болушун керек мүмкүн, ата энеңе бере албаган соопторду ушактаган кишилерге берет экенсиң да. Ошо жамандык кылган кишилерге. Ошо эмне үчүн ушактайсың? Жаман көргөн үчүн ушактайсың. Ошону бир сүйбөгөн үчүн, сени күйгүзгөн үчүн сөз сүйлөйсүң. Бирок сөз сүйлөп туруп ошолорго, эң жаман көргөн душмандарыңа сен эме болот экен, мажбур болот экенсиң ошол учурларда. Ошон үчүн өкүнбөш үчүн Кудай деп бул дүйнөдө тилдерибизди ушу тыялы, ошо бир 100 граммга жетпеген бир эт экен да. Ушуну жакшы нерсеге иштетеличи. Ар бир нерсени мен жана интернетти, компьютерди, сотовый телефон эмне болсо жакшылыкка иштетели деп атпаймынбы? Бармактар да кирип кетеби ошондо? Карасаңыз ошо азыр мен айтканым көп айттым. Тил менен кошо илгери тил менен мынтип ушакка чыккан, азыр ушу манжалар кошулду да, көрдүңүздөр. Басып алып туруп, ошентип бири-бирин жазып атат, өзгөчө блогермин деп чыгып атат, көчөлөрдө. Кудайдан корксун бул нерселер. Биз эскертип айтуучубуз. Бардыгыбыз бул нерсени жакшы кабыл кылып калалы. Бул бир эле ахирет эмес. Адамды күйгүзгөн адам, адамды ак жеринен каралаган адам бул дүйнөдө ошону көрмөйүнчө дүйнөдөн өтпөйт, иншалла. Бул Алла Таала ушундай бир жаза кылып коет, ажал бербей коет Алла Таала. Ошо нерсени кандай күйгүзгөн болсоң ошондой келет. Өзүнүн сүрөтүндөй болуп келбесе да, мисалы үчүн бир кишини дейли ушактадың туура. Ушактап, каралап, адамдарга шермендесин чыгарып, аппак адамды капкара кылып салдың, турдуң. Алла Таала шашпайт экен. Биз холикал инсану ажула деген аят бар. Адам баласы шашылып жаралган. Бир нерсени тез эле болуп кетсе экен дейбиз. Ар бир тез эле байып кетсе экен биз дейбиз. Бирөө менен душмандашып калса ошо тез эле бир кулап авария болуп бир жамандыгын көрсө экен дейбиз да биз. Ушундай шашкалак болот экенбиз. Алла Таала шашпайт. Алла Таала мүмкүн 10 жылдан кийин, мүмкүн 20 жылдан кийин, мүмкүн 30-50 жылдан кийин өмүрдө ар кандай кылып жазалап коет экен да. Өзүнүн сүрөтүндөй кылбаса дагы Алла Таала бирөөнү караладыңбы? Мүмкүн сен ден соолугуңдан проблема чыгарып коюптур. Кудай сактасын. Көрүп атабыз, ден соолугунан проблема чыгып, боорлорду алмаштырам деп Индияларга каттап, канчалаган Германияга барып операция болушум керек эле, өзүңөн чыгарбай, балаңан чыгарып, аялыңан чыгарып, бул мүмкүн ден соолуктан, мүмкүн дагы башка жактан чыгарабы? Алла Тааланын сырлары бул нерселер. Ошон үчүн адамды күйгүзбөш керек. Ошон үчүн бир гана ушакчылыктычы кээ бир эми түшүнбөгөндөр да болуп жүрөт, эми ушакчылыкты кесип кылып алган адамдар бар да. Кечке чейин аны минтип жазам, ошого акча алган инсандар да бар экен, ошону жаза калып, бирөөлөрдү каралай калып, адамдарды тигини акча берсе тигини каралап, тиги акча берсе тигини каралап, бирок Кудайдан корксун демекчимин да. Ошон үчүн бул дүйнөдө да азабы бар, муну ахиретте азабы турулуу. Бардыгыбыз ошо сен жана суроо бербедиң, Курандын аяттарынын эң тыюу салынган арам нерселердин жашообузда эң көп кылынып аткан ушуга токтолдук да. Эми Кудайым мындан сактаган болсун, ар бирибизге баягы ошо тилдерибизди жакшылыкка иштеткенге, жакшы сөз сүйлөгөнгө, Алла Таалага жүздөндүрө турган сөздөрдү сүйлөгөнгө, адамкерчиликке бурган сөздөрдү сүйлөгөнгө Кудайым жардам берсин. Амин. Устаз, ушул ушак темага кирип кеттик. Анан жакында ошол муфтиликтен кетип калдыңыз. Анан адамдар ар кандай да, анан ар кандай сөздөр сүйлөп атат. Анан ушак болбош үчүн эң негизги себептерин айтып көрбөйсүзбү биздин ошол көрмандарыбызга? Эми бул нерсе Кудайга шүгүр, эми тагдырыбызда бар экен. Ошо 21-жылы муфти болуп шайланып келдик элек, ошо муфтилик кызматка. Эми бул муфтилик кызмат же болбосо бир ал кресло же болбосо бир бийлик деп түшүнбөшүбүз керек да. Бул муфтилик деген бул биринчи кезде жоопкерчилик. Жоопкерчилик, анан бул рисала деп коет да, ыйык милдет булчу. Ыйык милдет. Адамдарга кызмат кылуучу ыйык милдет болуп эсептелинет. Анан ыйык милдеттин дагы өзүнүн түйшүгү болот.
Кудайга шүгүр мына 3 жылга дээрлик 3 жыл ошол жерде кызмат кылдык. Жаман эмес, Алла Тааланын жардамы болду. Канчалаган бир жакшы иштер кылынды биздин учурларыбызда. Бардыгын эми Алла Таала кабыл кылсын. Мына бирок бул нерсени эч нерсеге байлабаш керек. Мен өзүмдүн ыктыярым менен, кээ бир шарттарым, илимий нерселер менен бир алек болоюнчу деген нерсе менен эми 3 жыл кызмат эми дээрлик бир жакшы эле мөөнөт деп билдик дагы, анан өзүм ыктыярым менен баягы бул кызматты өткөрүп бердим. Анан жаңы келген муфтибизге дагы баягы ийгилик каалаймын. Мындан эч кандай бир өйдө төмөн сөздөрдү чыгарбаш керек. Мен өзүмдүн ыктыярым менен жакшынакай эл астында жүзүм жарык болсун деп муфтиятка кызматка келгенибизде да жана мен ыйык милдет деп айттым да. Муну бул бийлик эмес, башка бир кызмат орун эмес бул. Бул ыйык милдет болгон үчүн ошо эң биринчи ошо муфти кылып шайлап келип ошо кабинетти биринчи аткарганымда ошо жүрөгүмдөн Кудайым ушул жерде эми канчалык болсо да тагдырымда бар экен, насип кылып алып келдиң. Алла Таала ушу кеткенимде абийир менен жакшынакай элге тапшырайын дедим элем. Дуанын да бир кабыл болгонун, Алла Таала ушу дуаларды кабыл кылуучу зат экени дагы бир жолу жүрөгүм менен тастыкталып, ошо абийир менен жакшынакай бир өткөрүп бергениме өзүм да сүйүнүчтөмүн. Кудайым иншалла кийинки кызматкерлерге ийгилик берсин. Алла разы болсун ошол кылып аткан кызматыңызга. Анан негизи устазыбыз Хафиз Карыке, мындай ташкары деп коет го. Эң күчтүү хафизлерден бирөөсү. Анан негизи ошол канча жашта Куранды жаттадыңыз? Анан оор болдубу, оңой болдубу? Ошол негизи ошол жолду кантип өттүңүз? Негизинен устаз анан жаттагандан кийин кээ бирлери жаш кезде жаттап, анан балким бир 10 жылдан кийин унутуп да коюшу мүмкүн да. Ошондуктан ушул унутпаш үчүн нелерди аткарыш керек? Кандай негизи Куранды кандай алып жүрүш керек? Алда кандай бир чоң жоопкерчилик? Ушул тууралуу бир аз айтып берсеңиз. Эми биринчиден бул Денис мырзанын суроосуна баягы биз баягы Куран жаттаган учурларда баягы союз жаңы ыдырап, дин бизге эгемендүүлүк келип, динге да эркиндик келип, ал кезде азыркыдай баягы майкөл, сүткөл болгондо эле медреселер жок эле ал кезде. Анан баягы дин жолуна окуйм дегенде адамдар башкача түшүнчү эле да, мындайчы. Бул эмне окуу депчи адамдар бир 4-чү сорттогу адамдай эле көрөт эле мындай айтканда. Анан ошол учурда эми атабыз биздин менин чоң аталарым баардыгы аалым кишилер болгон. Атам дагы ошо айылда имамчылык кылган, мындай кичине динден сабаты бар адам эле. Ошо киши көбүнө сен ошо бир балам дин жолунда окуп калса деп аябай көп тилек кылат эле. Ошо киши келип балыкчы шаарына алып келип, балыкчыда имам болуп азыркы кезде да аксакалыбыз болду, Чойбек дамында деп ошол кишиге тапшырып, ал кишиде баягы Курандын аяттарын жаттап, анан 93-жылдардын аяктары Абдулмажид Караке деген биздин уйгур улутунда эле, бул биздин центральный мечит Гоголь Московский көчөсүндө, азыр Кимсенбай ажы атындагы мечит болду. Ошол жерде бир 30 жылдан ашык имамчылык кылган. Аябай такыбадар, ушундай бир адам көрсө таасирлене турган, динди көрсөткөн аябай такыба кара адам эле. Ошо кишинин колуна келип эми бир тагдыр менен түшүп калдык. Анан 4 жыл ошо кишиде 4 жыл ичинде ошо Куранды бизди чечип, ал кезде тамак аш деле проблема эле. Бир бөлкөнү алып бир жума жейт эле, ошону сактап акырындан кесип, эң көгөрүп кетет эле. Көгөргөн көктөрүн алып коймоюп деп тазалап жеп, бирок ошо күндөр таттуу экен да. Бардыгы боло берген деле мындай таттуулугу кетип калат экен. Ошентип анан Куран жаттап ал кишилерди ээчип, ороз айларында хатымдар өтүп, ошол кишилердин дуалары менен эми болушубузча эми Алла Тааланын насибинче ушу күндөргө келдик. Анан жана экинчи суроо Куран туура. Куран бул ваттакуллах ва юаллимукумуллах дейт Куранда. Силер Алла Тааладан корккула, Алла Таала силерге илим берсин деген. Илимдин башаты бул Куран. Куранды жаттоо бул Алла Таала иншалла бир сүйгөн пенделерине өзүнүн сөзүн бир денелерине сиңирип, жүрөктөргө отургузуп, акылга жат кылып берүү бул Алла Таалага шүгүрлөр болсун, эми бизди да ошолордун ичинен кылсын, бир сүйгөн пенделерине бере турган нерсе экен да.
Dünyada 2 milyard adam bolsa, 2 milyard musulman bolsa, bari Kur'an jattagысы келет. Бирок эми бул дагы насип болгонго болот да. Анан жанагы айткан бул Куран деген ушундай нерсе, башка нерсеге теңебеш керек муну үчүн. Куранды жатташ үчүн бир адам, мен жаңы жаттаган балдарга да насихат кылат элем. Азыр бизде Кудайга шүгүр көп жаттап атышат балдар. Бирок муну жаттаганда эң азы бир 1000 жолу кайталап коюш керек Курандычы. Ар бир, мисалы үчүн Elhamdülillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin деген баягы сүрө, Фатиха сүрө. Ушу Фатиханы ушу баштан аяк 1000 жолу кайталап, ар бир аятты 1000 жолу кайталап кетсе, Кудайым иншалла ошончо эмгекти Алла Таала сиңирет. Эми мен айтайын дегеним, Курандын дагы бир керемет китеп экенин мына Куранда караңызчы. Куран эми бул кичине калыңыраак баягы кыргызча мааниси менен бар да, 600 бет китепчи мындай баягы ушундай көлөмдөгү китеп. Бирок бизде эң адабиятты сүйгөн бардыгыбыздын атабыз мына Чыңгыз Айтматов менен бардыгыбыз сыймыктанып келатабыз. Чыңгыз Айтматов ошо биздин жерибизден чыккан, биздин кыргыз болгон деп бардыгыбыз сыймыктанабыз. Эң сүйгөн Чыңгыз Айтматовду сүйгөн киши деле Чыңгыз Айтматовдун бир чыгармасын 10 жолу окушу мүмкүн да, баштан аяк 10 жолу. 11-нчи окуп атканда адам өзүн мен жинди болуп калган эмесминби деп сезиши мүмкүн, туурабы? Бир ал анткени адамдын колунан чыккан. Мен Лев Толстойдун китебин дейли 10-15 жолу окуп туруп, дагы бир жолу окуганда адам бир эле китепти кечке кайталай беремби дейт да. Башка китеп окуйын дейт. Башка китеп. Бирок Курандын кереметин караңыз. Дүйнөдө бир китеп бар, жалгыз китеп. 1000 жолу окула турган. Ошондо да тажабай окуй турган. Менин устазым 5000 жолудан ашык окуду ушул китепти. Азыр санап күнүнө санап дептерине жазып отурат экен. Ошо кары болгон ал киши азыр 55-терде болсо, 10 жашында кары болсо 45 жылдан бери окуй берип 5000 жолудан ашырган да. Анан бир Куранды мисалы үчүн Elhamdülillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin деген ушундай темпте, ушундай тездикте окуса, 10 саатта бир жолу окуп бүтөт. 10 саат тынбай отурсачы. Эми бир күндө бул Курандын ачуулугу да бар да, муну жаттаган кишилер билет. Муну Курандын ачуулугу ушу калемпирди баягы суунуп алгандай эле кеп да. Адам ушинтип ачуу болот Курандычы. Бирок ошо ачуулугуна чыдап, күнүнө 10 сааттан окуган адам андан деле ашык окуй албайт. Адамдын өзүнүн күчү жетпей калат агачы. Gününe 30 paran okusa bir yılda 365 gün var. 365 gündün emi bir 30-40 günü mınday çıkarıp koysan bir 320 günü kalat eken da, gördünüz da. 320 jolu okup çıksa 3 yıl oşo tempte Elhamdülillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin деген tempte gününe 10 saattan tınbay okuyan adam 1000 jol okuydu, gördünüz mü? 5000 жолу окуш үчүн буга 15 жыл ушинтип отуруш керек болот да. Бирок ошо адам эми 45 жыл ичинде 5000ден ашык окуду. Анан мен жаш балдарга буну эмне үчүн айтып атам? Жаш балдар буну 1-200 азыр жаш кездечи 10 жаш, 12 жашта баягы акыл жаш учурларда 15 жашка чейин адам 200 окуса жат болуп калат да. Бирок балдарга насаатым, жаңы балдарга биз муну практика жүзүндө да көрдүк да. 100 бала Куранды толук жаттап чыкса, 10 жыл ичинде ошонун 80 унутуп калып атат да. 20 жылга барганда дагы бир 10 чала болуп калат да, мындепчи. Бул Куранды чыныгы кары хафиз деш үчүн жана Рамазан айларында ошо мехрапта туруп турушу тынбай ошо эч нерсесинен жаңылбай окуп берген адамдар ошолор эсептелинет. Мында кары дей берет. Бирок ошондой карекелерге насаатыбыз ушу жаш кезде эч ким сенден нан сурап, нан таап кел деген учур келе электен мурун ушу жаштыгыбызды пайдаланып окуган балдар сөзсүз 1000ге жеткирип койсун да. 1000ге жеткиргенден кийин дагы анан дайыма өмүрүндө буну окуп жүрүш керек Курандычы. Куранды таштадыңбы? 1000 кайталаган адам деле, 5000 кайталаган адам деле Куранды тынымсыз бир 2-3 ай окубай кое турган болсо, Куран ушинтип эстен көтөрүлүп кетет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Куранды дайыма кайталап жүргүлө. Куран ошол учурда качаанак төөлөр болгон экен. Деп туруп качканда ошо элирип качкан. Качаанак төөдөн дагы бетерирээк качат деген Куранчы. Ушинтип тезден
тезден эстен чыгып калат да. Ошон үчүн Куранды дайыма сактап жүрөм деген адам күнүнө окуп жүрүш керек. Мисалы үчүн спортсмендерди айтып атпайбызбы азыр? Спорт өзү бир 30 жашка чейинки нерсе булчу. Адамдар мейли олимпийский чемпиондорду деле көрдүк да, 1-2 деп барып ар жерде аш жеп, көш жеп, 1-2 ай тренировканы таштаганда эми бүттү, жөн эле адамдан утулуп калып атышат. Көрдүңүз да, дүйнөнү дүңгүрөткөн чемпиондор деле. Ал коем 30 жашка чейинки нерсе, эми 30тан кийин эми өзү деле адам физикалык тараптан тартпай деле калат. А бирок Куран мүмкүн 80ге чыгасың, мүмкүн Кудай өмүр берсе 90-100гө чыгасың. Ошого чейин унутулбаш керек. Куранды унуткан өтө жакшы эмес болчу. Куранды жаттап алып унуткан жакшы эмес. Ошон үчүн балдарга канча, кээ бирөө 1 пара, бул 30 пара, 20 бетин 1 пара деп коет да, 1 жуз деген 1 бөлүгү. 600 бет болгондо 30 бөлүккө бөлүнөт. Ар бир аятты ошондой кайтарап, муну баштан аяк дайыма окуп жүрүш керек. Илгерки аалымдар 2 күндө бирден хатым кылган. 2 күндө хатым деген эми баштан аяк окуп чыгуу дегенди түшүндүрөт. 2 күндө бирден окугандар, 3 күндө бирден окугандар, 1 жумада бир окугандар, пайгамбарыбыздын сахабалары, пайгамбарыбызды көргөн адамдар ушундай бөлүп алардын канча күндө окугандары бар. Жок дегенде кары болгон адам, Куран жаттаган адам 10 күндө бир бүтүрүп туруш керек. Күндө 3 бөлүктөн кылып 10 күндө. А жөнөкөй мусулманмын деген жөнөкөй мындай сабаты бар, Куран жаттабаган бирок диний сабаты бар адамдарга насаатыбыз бул нерсени 1 айда бир, күндө 1 бөлүктөн. Ошо 20 мүнөт, жарым саат убактысы кетет да. Бул нерсе. Мындай катардагы мусулман болсо, Курандын акысын бериш үчүн баягы 1 жылда 1-2 жолу хатым кылса мынчу. Бул береке чакыра турган нерселер. Ошон үчүн жаш балдарга айтабыз, бул Куранды жаттап атат баланы. Жаттаганына бир сүйүнөсүң, туура Кудай депчи. Кудайым деп ошого дуа кылыш керек. Ошолордун ата-энелерине да айтарбыз. Кудайым ушуну өмүрүнүн аягына чейин сактасын депчи. Биздин ошо Абдулмажид Караке деген устазыбыз ушундай, мен 4 жыл жанында жүргөнмүн да. Ушундай таза кийинет эле. Мындай мен кээде ойлойт элем, бул кишинин мындай тери чыкпайт окшойт, денелеринен бир кир чыгып жугуп калбайт окшойт деп. Ушундай таза, анан тамакты өтө аз жеген тарбиялуу адам эле да. Адамдын баары сүйөт эле ал кишичи. Анан ушу 63 жашында кайтыш болду. 63 жашында ал кезде карылар аз эле. Рамазан айында 4-5 жерге барып ошо карып калган учурларына хатым Курандарды кылып, ошо кары боюнча ошо эсиндеги 30 паранын 1 аяты дагы чыкпай туруп дүйнөдөн кетти да. Кээ бир адамдарды көрдүк. Бир учурда аябай күчтүү кары балдарды көрдүк. 40ка чыккандан кийин уже жартылай болуп калган, эл үйдө дайынын таппай калган, кайратсыз болуп эле качып калган мечиттерден. Муну практикада көрүп атабыз. Кудай сактасын. Ошон үчүн жаш балдарга айтарбыз, көп дуа кылалы. Кудайым, Куранды жаттап атабызбы? Ошо биз пендеге, инсанга күчү жете турган ошо 1000 деп кайталап коелу. Калганын Алла Тааладан суранып, өмүрүбүздүн аягына чейин. Жана спортсмендер 30-35 жаш ошо туу чокусу болот экен да. Аябай эле сейректери бир 40 жашка чейин күрөшүп, боксташып бир беле болот экен. Бирөө 35 жаш токтойт экен. Эми алар 35 жашка чейин токтотпош керек экен да ошо спортту. Эми Куранды болсо өмүрдүн аягына чейин. Өмүрдүн 81ге чыгасыңбы, 110го чыгасыңбы, аягына чейин окуу. Ушундай адамдарды көрдүм. Яхия деген бир каракебиз бар Ташкентте, аябай авторитеттүү адам. 85те баягында сүйлөшсөм, неберелерим аттарын билбей калам дейт да. Бирок күнүнө чыгам дейт, небере чөбөрөлөр ушундай Кудай берген балдар бар. Кечен коляскага сүйрөп, көчөгө айланып, 1 саат айланып 3 пара Куранды окуп келем дейт. 85те адамчы. Дагы бир адамды көрдүк, күнүнө 17 пара окуп турам деп. Дагы бир адамды көрдүм, күнүнө 15 пара окуйм деп. Эми бул Куран деген керемет. Ошон үчүн жаш балдарга насаатыбыз, жаттап алганыбызга бир сүйүнөлү, андан кийин Кудайым ушуну кайра унуттурбай сактасын деп Алла Тааладан дуа. Ал эми жөнөкөй адамдар тууралуу, мисалы үчүн алар биз жөнөкөй демедеги катардагы ушул адамдар тууралуу биз ушунун баарын жатташыбыз шартпы, парзбы, же болбосо канчалык жаттасак жакшы болот? Анан мен уккамда жанагы Ихлас сүрөсүн 3 жолу окусаң, Куранды толук окуганын сообун берет деп мисалы үчүнчү. Анан кээ бир учурларда ушул биздин өтүп кеткен жакшы көргөн ушул чоң апаларыбызга ушул Ихласты 3 жолу окуп
анан аларга багыштап ниет кылып коебуз. Негизи ошол да туурабы? Ушул тууралуу бөлүшүп өтсөңүз. Эми айтарыбыз баягы адамдардычы туура эми силер баягы мусулман катары азыр Кудайга шүгүр мына жаштарыбыздын баардыгы мечиттерде. Мечитке келген адамдардын 95%-ин бул жаштарыбыз түзүп атат. Бул сүйүндүрө турган нерсе. Анан ар бир жаш баласы эми бул Куранды шарт же фарз эмес баштан аяк жатташчы. Бул өзгөчөлүк Кудай берсе. Кана ошон жакшы ниет кылып койгула өмүрдүн аягына жаттайм деп. Биздин Өзүбек ажеке деген бир ажекебиз бар. Ошо киши Бакара сүрөсү, Бакара деген уй деп аталынат да, бир сүрө өзү 48 бет. Курандын 600 бет болсо 48 эң узун сүрө. Ошо Бакараны жаттайм деп ошо карып 60ка чыгып калган кезинде. Ошо уй сүрөсүн жаттап бүттүм деп бир уй союп адамдарга тамак берди эле да, мен ошо сүйүнүп депчи. Анан далай кишилерди көрдүм, эми мынтип отуруп жаттабасам да бир 10 жылда жаттаармын деп дайыма жаттап жүргөн. Ошол сыяктуу аракет кылып жакшы ниет кылгыла. Кудай Таала кимге берип коет, ал Алла Тааланын иши. Бирок баягы Куранды толук жаттабаса да канча бир бөлүгүн ар бир мусулман жатташ керек. Бир парабы, эки парабы, колдон келишинче бул илахи нерсени жаттайын депчи. Англисче тилди словарь деле жаттап атпайбы адам. Ошондой бир аракет кылып күнүнө бир 10 мүнөт, 20 мүнөттөн бирден аят кошуп болсо дагы мурунку жаттагандарды улам кайталап бир аракет кылыш керек да, Куранга сүңгүп киргенге. Куранды бир шаарда бир кишинин ушу баштан аяк Куранды ушу көрбөй туруп баштан аяк окуп бере турган жок дегенде бир кишинин болуусу фарз кифая болунат да. Эгер бир кырсык болуп Курандын баары жок болуп, тарыхта болгон да, Курандар өрттөлгөн, бир учурларда баскынчылар басып Куран жок кылбайган. Ошондо да Куран жок болуп кетпесин. Ошо жат айткан киши жок дегенде бирөө болуш керек, жат айтып кайра Куран жазылып калгандай абалда болуш керек экен да. Ошон үчүн балдарыбызды көбүрөөк жаттатканга аракетибизди кылышыбыз керек. Анан экинчи суроо жанагы Куранды бирөөлөргө багыштап окусак болобу деген суроо болуп атпайбы? Азыр ар ким ар кандай нерсе болуп кетти да. Биздин мамлекетибизде баягы Ханафи мазхабы баягы кубатталынган, ата бабабыз тутуп келген мазхаб. Ушул мазхабты жакшы кармап кетели демекчибиз да. Биздин 3000ден ашык мечитибиз бар, Кудайга шүгүр 4000дей. Намаз каналыбыз канча. Анан ар бир мечитте ар башкача өнөр көрсөтпөшү керек. Бир мечитке барса башкача намаз окуп, андай биз Ханафи мазхабында биздин мамлекетте болушу керек. Ушуга ар бирибиз аракет кылышыбыз керек. Ханафи мазхабда кандай намаз окулат, кандай тартипте, ошону баардыгыбыз билип, ар кандай өнөрдү көрсөтө бербешибиз керек да. Ар бир мечитте ар башкача болбошу керек, бирдей болушу керек. Ошону жалпы мусулмандарга кайрылып кетерим. Ханафи мазхабда болушубуз керек. Эми биздин деги эле ошо 4 мазхабтын имамдарынын баардыгы Курандын собу жетет дешкен. Алар ушу ченеми жок, адамдын акылы келбей турган даражада илимдүү адамдар болгон. Пайгамбарыбыздын мураскорлору нак ошолор пайгамбарыбыздын мураскорлору болгон. Алардын жазып кеткен китебин жазып эмес, аны бир жакшы түшүнүп окуу дүйнөдөгү мага окшош эмес, жанагындай деңгээли чоң аалымдар бир жолу ошолордун максатын толук түшүнүп окуш үчүн Абу Ханифанын китептерин 40 жыл убакыт кетет деген да. Ошончо китепти жазып салган адам, океандай болгон илимдери болгон адам. Ошолордон улук болуп кеткен жокпуз да. Анан жана Google шейхтер көбөйдү да. Google'дан ар ким жазып кое берет да, бирөө хадис угуп келип туруп бир нерсени киргизип койсо интернет аалымдар көбөйүп кетти. Ошон үчүн жалпы калкыбызга мен кайрылып кетерим. Биз мусулман бололу. Мусулман эмне болот? Мусулман фарзын аткарат, адептүү болот, мечиттерге келет, жакшы ата энесинин сыйын ортого коет. Билимибиз жокпу? Чыныгы мусулман бололу. Бирок ар бирибиз аалым болуп албашыбыз керек да. Аалым болуш үчүн 30-40 жыл окуш керек анычы. Көрдүңүздөр да, ошон үчүн аалым эмеспизби? Аалым болуп көрүнбөйлү да. Google'дан окуй калып тигиге айтпайлы. Бардык нерсе мечитте суроо болуп калдыбы? Кой муфтиятка бар, аалымдарга барып сура дейли. Бул дин оюнчук эмес да. Биз дароо эле фатва бергенге өтүп атабыз да, ар бирибизчи. Ушундай кемчиликтерибиз болуп кетип атат. Мечитке келгенибиз бир жакшылык, бирок ошонун ичинде дагы кемчилик адам болгондой кылат экен да. Адамдар бири-бирине жооп бермей, жок, мындай болот, ал ойлук окуганга болбойт дегендер да чыгып алды да. Бирок андай этикадка барбайлы. Ошо аталарыбыз бизден сооп үмүт кылат экен. Пайгамбарыбыздын хадиси бар. Ошо өткөн ата энеңерге Ясин сүрөсүн окугула деп. Ясин деп эмне деп айтат? Ясин сүрөсү Курандын жүрөгү дейт.
жүрөгүн окугулатып аткандан кийин ошо Курандын сооптору жетет деген нерсе. Куран деген бул сообун мен багыштадым, ошолорго мен хадия кылдым, белек кылдым деп. Ата энесин ар бир адам бул дүйнөдө жакындар өткөндөн кийин сагынат, адамда сагыныч сезим болот. Анан сагыныч сезимди бир нерсе менен айыктырасыз да, тирүү болсо барып өпкөлөйсүз. Жөн апаңызды 5 ай көрбөсөңүз, барып апа жакшысызбы деп койбойсуз да. Барып качан ата апаңыздын жытын жыттап кучактагандан анан сагынычыңыз тарайт, туурабы? Эми өлгөн ата энеңизди да сагынасыз да, бир тууганды. Ошолорду баягы сагынычыңызды толук эметиш үчүн бир Куран окуп, артынан садакаларды кылып, ордуна ажылык кылып, ордуна жакшы бир арынап мечиттерди салганда адам кадимкидей болуп өп жыттап алган сыяктуу жүрөгү эс алат да. Анан ошо нерселер деле болбойт. Мындай дей берген бул туура эмес. Бардыгыбыз ошого жакшы көңүл буралы, окуган Курандарыбыз иншалла артынан жетет. Анан дагы бир сүрө, жана Ихлас сүрөсү ушундай Алла Тааланы ушундай кички сүрө, Кул хуаллаху ахад. Эй Мухаммад айткан, Алла Таала жалгыз. Аллаху самад. Алла Таала эч кимге муктаж эмес. Бардык нерсе Аллага муктаж. Лам ялид ва лам юлад. Алла Таала бирөөдөн туулбады, бирөөгө балалуу да болбоду. Ва лам якуллаху куфуан ахад. Алла Таалага эч ким тең келе албайт деген Алла Тааланы барктаган ушундай 5 аяттан турган кыска сүрө. Бирок ушунун маанисине түшүнгөн адам Алла Тааланын ушу чексиз экенин, Алла Тааланын улуг экенине ошондой акылы жетет да, ошонун сообу көп деген мааниде айткан. 3 жолу окуган адам Куранды хатым кылган менен барабар дейт. Бирок бул сообун айтканда, анан ушуга эле байлап албаш керек. Мен кул Аллахты окуп коем деп жүрө бербеш керек. Адам аракет кылыш керек, бирок бул мунун ушу аяттарды эгер адам чын ихлас кылып окуса, ошонун сообун пайгамбарыбыз айтыптыр. Кудай Таала жакшы ихлас менен Куран окушту ар бирибизге насип кылсын. Устаз, азыр коомчулукта өтө актуалдуу болуп атат. Кээ бир учурларда биз мындай Куран окутуп, мындай каракелерибизге барып, дем салдырып алсак, өзүбүздү жеңил сезип баштадык да. Адамдар жеңил сезип, жеңил жүрүп дегендей, мындай иштер оңолуп, анан кээ бир убакта ушул адатка да айланып калды да. Бир жума өтсө эле мындай кайра эле алыс болуп калабыз. Негизи эле ушул назардан болсун, сыйкырдан болсун сактануу үчүн мындай кандай сүрөлөрдү окуп өзүбүзгө дем салып турсак бул жакшы болот. Бир экинчиси, ушул дайыма эле каракелерге барып дем салдырып туруш керекпи? Ошол нерсе туурабы же туура эмес көрүнүшпү? Эми Куран аяттарычы адамга хидаят үчүн, туура жолду көрсөтүш үчүн түшкөн. Куран аяты шифа үчүн түшкөн. Ва нуназзилу минал Кур'ани ма хува шифа ва рахматул лил муъминин. Биз Куранды түшүрдүк, шифа үчүн, мээрим үчүн деген аяттар бар. Курандын ар бир аяты шифа болот. Бирок ар бир аят шифа дегендечи, ар бир адам өзүн өзү күйүш керек да. Мисал үчүн, бирөөнү молдону Куран окут деп чакырасың, эми сенин атаңа ошол учурда бир күйүшү мүмкүн. Анан тааныбагандан кеткенден кийин күйбөйт эле да. Атаңа өзүң дайыма дуа кылып жүрсөң, туура, ал сенин атаң да, туура. Ошо сыяктуу өзүңдө көбүрөөк күйөсүң. Ошон үчүн эртең мененки дуалар, таңкы дуалар, кечки дуалар деген биздин дуаларыбыз өтө көп. Азыр кыргызча маанилер менен китептер чыгып атат. Ошону дайыма таңкы, кечки дуаларды окуп жүрүш керек. Муаввадатайын деп коет. Бизде кул а'уду би раббил фалак, кул а'уду би раббин нас, аятул курси, биздин Фатиха сүрөлөрү, дагы канча бир аяттарды пайгамбарыбыз ушундан сактанууга, сыйкырдан сактанасың, көздөн сактанасың деп хадистер бар. Кыска сүрөлөр, бирок сактайт. Сактап, ошону ихлас менен окуш керек. Адамчы ихлас менен. Анан тигинден корко, мындан корко бербеш керек. Анан туура бирөөгө дем салдырса жакшы, эми дем шифа. Бирок өзүң айткандай ушундай болуп кетти да. Адамдар өздөрү эч намаз окубайт, дегени кылбайт. Анан бир жерде жүрүп алып эле, анан чуркап келип дем салдырып ошо менен жашап калгандагы бул нерсе менен мындайга көнбөгүлө демекчимин да. Ал өзүңөр ибадатыңарды кылгыла. Эң биринчи шифа бул намаз шифа. Намазда ошо аяттар окулат. Сен Кудайга ошо сежде кылып атасың. Эң таманың басып жүргөн жерге эң урматтуу болгон чекеңди, жүзүңдү коюп сежде кылып атасың, Кудайга жалынып атасың. Эң биринчи нерсе намазыңарды толуктагыла, таза жүргүлө. Анан жөн эле жума сайын эле мен дем салдырып алам деген акыйдага дагы өтүп албаш керек да. Анан азыркы учурларда баягы мындай жакшы такыба адамдарга барып
дем салдырсак да ошондой кылалы да анан демди эле баягы мындай модага айландырып эле ансыз жашай албай калган бир абалга да түшпөшүбүз керек. Өзүбүзгө өзүбүз окуйлу, дайыма намазыбызды окуйлу, дайыма дуа менен жүрөлү. Кийим кийсек дуа кылалы, чечки атканда дуа кылалы, тамак отурганда дуа кылалы, тамактан кийин дуа кылалы, уктап жатаарда дуа кылалы. Баардыгынын өзүнүн дуалары бар. Ошого кызыгып өзүбүздү өзүбүз коргойлу. Анан эле чуркап барып бир жумада бир дем салдырып коюп жүрөм деген түшүнүктөн дагы мындай алыстай эле аны болбойт деген нерсе жок. Туура кээ бир учурларда адам ооруп калат, башка бирөөгө дем салса Курандын керемети менен айыгып калат. Туура. Бирок кээ бир адамдарыбыз жанагы көнүп алып атпайбы сен айткандай аша чаап, бирок аша чапканга барбай өзүбүз дубаларды жаттап ошо менен аракет кылалы. Анан бүгүнкү күндө мындай дем салуучулар аябай көбөйдү го. Анан ошол негизи дем салып аткан адамдарда кандай мындай сапаттар болуш керек? Ушундай кандай критерийлер болуш керек? Эми дем салган адамды баягы адам биринчи такыба болушу керек да. Кудайдан корккон адамдын баягы кээ бир адамдарга Кудай таала ушундай касиет берип коет, баягы мындай дем салса шифа таба турган кээ бир адамдар болот. Бизде ошондой биринекин досторубуз бар, тааныштар бар. Жакшы мындай демдери түшөт да. Анан барганда да ошондой бир такыба адамдарга барсак, намаздары менен болгон. Анан жөн эле жанагы антип туруп эле эсептешип эле баланча бересиң дегендер да чыгып кетип атат мындайчы. Кээ бир адамдар ушинтип ыйлап келди, үй алып бересиң деп ийгендер да болуптур. Булар жакшы эмес бул нерселердичи, койгандардан качалы жөн эле. Антип монтип ставка коюп, баланчаны деген эмес, баягы Кудай үчүн туура эми баягы өзүнчө баягы кишиге белек берип эметип койгон дурус эле. Бирок ошондой эсептешип только акчанын артынан түшүп алган жакшы эмес. Ошон үчүн айтаарыбыз мындай адам билинет, баскан турганынан, келип туруп намаздарынан, сүйлөгөн сөзүнөн такыба адам өзү эле бир нерсеге жанталашпаган, ушундай бир Кудай деген адамдар болот да. Ошондой адамдарга мынтип барып дем салдырса, мен айтат элем, бизден Жыргал кареке деген карекебиз бар мындай. Мен мындай айтаарым ушундай такыбалык менен дайыма жүргөн. Канча киши ал кишиге дем салып айыгып аткан бар. Кудратулла деген дамылда бар. Ошо центральный мечитте дайыма ошо дем салып эметип калат. Ушундай адамдарга барса да, эми бир нече адам бар. Эми башкалар таарынбасын. Бир нече адамдар бар да. Ошолорго мындай көбүнчө адамдар шифа таап, анан баскан тургандары дагы ошо сүйлөгөн сөздөрүн далилдеп жүрүшөт да. Ошондой адамдарга барып баягы ооруп калса, бирок жанагындай күнүмдүк адат кылып албасын дейм да. Өзүн өзү дарыласын. Адам Алла менен бир болсун, намаз окусун, дайыма зикир кылсын, өзү Куран окуп, өзүнө дем салып, өзүнө Алла Тааладан тилегенге адамдар көнүш керек да. Жөн эле дем салдым деп эле ар жерге чуркап калбайчы. Устаз башында пайгамбарыбыздын хадисти айттыңыз го, ошол Куранды окуган ар бир тамгага 10 сооп жазылат депчи. Анан өткөндө бирөөлөр сурап атат. Ошол Куранды мисалы үчүн кыргыз тилинде же башка тилинде окуган болсо, ошондой эле сооп аласыңбы депчи. Эми бул Курандын маанилерин, туура Курандын маанилерин кыргызча которот. Кыргызча которгондо кыргызча окуп, иншалла жакшы сооптор менен Куран окуган үчүн сооптор да алат. Бирок Куранды оригинал өзүнүн аятында. Эгер аалымдар уруксат берген эмес, кээ бир учурларда намаздарды башка тилде окуса, анда уже дайынын таппай калат да. Аалымдардын бардыгы бир гана арабча окулат. Оригинал Алла Таала тарабынан арабча тилде түшкөн, пайгамбарыбыз араб болуп келген. Бул араб тили Куран тилде түшкөн тилди оригинал текст менен окушу керек. Бул нерсени муну бузуп албашыбыз керек. Бирок ар бир тилге элестетип көрөлү да. Ар бир өзүнчө Куран окуй баштасын. Анда Курандын дайынын таппай калабыз. Мисалы үчүн аэропортко бардык, анан башка улуттагы бирөө, мисалы үчүн индустардын тилинде имамга чыгып калды, ал өзүнүн тилинде Куран окуп атса, биз аркасында түшүнбөйбүз. Ошо да көрдүңүз да. Ошон үчүн аалымдарыбыз бир гана арабча окулат. Бул Курандын негизги оригинал тили, бирок аны түшүнүш үчүн жана маанилери. Бирок Курандын Кудай Тааладан түшкөн үчүн анын ар бир тамгасына сооп алынат. Берки маанилерин окуган үчүн Курандын маани, Куранга байланыштуу нерсеге далалат кылган киши иншалла ихласына жараша сооп алат. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, ардактуу достор, буюрса бүгүн эми албетте бул Куран тууралуу биз деген
балким 100 подкаст тартсак дагы аздык кылат. Ал эми биз бүгүн ушул жашообуздагы эң маанилүү нерсе бул убакыт. Ошол убакытта бир аз Алла тааламды даңазалап, Алла тааламдын сөзүн улуктап, Куран тууралуу бир аз дагы да пайдалуу, жакшы бир түшүндүрмө беренге аракет кылдык. Биздин Кыргызстан мусулмандар аалымдар кеңешинин төрагасы Замир Карракиев устазыбыздан дагы буйруса бир сонун белек бар. Ардактуу көрүүчүлөрүбүзгө алдыбызда турган Алмамбет Осмон уулу агайыбыздын азыркы учурда эң актуалдуу жана популярдуу болуп аткан кыргыз тилге котормосу жана түшүндүрүлмөсү. Ушул китепти буйруса ушул агайыбыздын колунан же болбосо биздин студиябыздан буйруса сиздерге бир белек катары тапшырабыз. Албетте бүт ушул YouTube каналыбызда комментарийлерибизди окуп, эң бир жаккан бир комментарий тандап алалы буйруса, сөз бизди колдоп туруңуздар. Биз аябай үмүт кылабыз. Жакшылыкты жайылтууга себепчи болуңуздар буйруса. Анан агай, сиз дагы бир акыркы ушул эфирибиздин соңунда бир жакшы бир сөзүңүздү айтып жыйынтыктап койсок. Эми эл журтка кайрыларыбыз ошо Куран жолунда бекем бололу. Азыр көрүп атабыз дүйнөдө эмне деген афаттар, селдер, жер титирөөлөр, согуштар. Мунун баардыгы эмне менен болот? Мунун баардыгы инсандар ошо чегинен чыккан күнөөлөргө баткандын себебинен болот. Ар бирибиз ошон үчүн дуа кылып, тооба кылалы. Баардыгыбыздын жоопкерчилигибиз бар бул нерселерде. Элибизге тынччылык каалайбыз. Баардыгыбыз аман бололу. Ыйманыбыз бекем болсун. Ар бир үйгө бактылуулук берсин. Ар бир үйдө Куран нуру жаап турсун демекчимин. Учурдан пайдаланып биздин башкы өнөктөшүбүз бул Нурзаман курулуш компаниясы. Сиздерге чоң бир ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Мына ушул сонун бир локацияда подкасттарыбызды тартып атабыз. Бул Доо Таш Эмерек салону. Жана ошондой эле биздин даамдуу досторубуз бар. Додо Пицца компаниясына дагы биз чоң бир ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Буйруса ушул подкастыбыз дагы сиздерге бир пайдалуу болду деген чоң бир үмүтүбүз бар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.